Go Falcon, go SpaceX. Ал жерди космостон келчү кооптуу объекттердин соккусунан сактай турган коргонуу системасын түзүү үчүн 11 миллион километр алыска астероид системасына бара жатат. Ал Диморфос деп аталган астероидтердин багытын атайын бурганга аракет кылган НАСАнын миссиясынын уландысы. 2 жыл мурда НАСАнын DART космостук кемеси 2 Диморфоско барып урунган. Андан космоско учуп чыккан чаң менен сыныктарды телескоп тартып алган. Геранын көздөгөн жерине жетүүсүнө 2 жыл кетет. Ал жолдо баратып Марстын жанынан өтөт. Ал өзүндөгү шаймандардын тобу менен келтирилген зыянды жакшыраак карап чыгат. Космостук кеме Диморфоско 200 метрге чейин жакындайт. Анан ал чукулураак барып, байкоо үчүн кутушанын өлчөмүндөгү космостук мини аппаратты чыгарат. Дарттын соккусунан ал астероидке эмне болду? Кратер пайда болдубу? Ал кратер канчалык чоң? Же биз кратердин ордуна анын жалпы түзүлүшүн өзгөрттүкпү? Анткени биз ушундай да болушу мүмкүн деп ойлойбуз. 66 миллион жыл мурун астероид динозаврды жок кылган. Бирок майда объектилер менен кагылышуулар көп кездешет. Мисалы 2013 жылы Орусияга бул чоң метеорит түшкөн. Эми кийинки жолу мындайга жакшыраак даярданабыз деген үмүт бар.